Эме, башталып кеткен турбайбы? Кандайсыңар достор? Силер таң калып атасыңарбы? Эмнеге мындай бүгүн пижама кийип, мындай туздалган бадыран жеп атат деп. Себеби деген бүгүн батыш жакта туздалган бадырандардын күнү турбайбы? Жана пижама кийиминин күнү. Ошо достор, бүгүн деген аябай сонун маанайда болуп атам, себеби бүгүн мен жалгыз чыгат окшойм, Достор, силер деген бүгүн туздалган бадырандардын жана пижаманын күнү бар экенин мурун билчү бериңер. Билчиңер беле? Мен деген бүгүн билип алып, эми бүгүндөн баштап жыл сайын ушул майрамдайын деп атам да. Достор, кичине мойнум ооруп калып атат. Эртең мен көнүгүү жасаганды унутуп калыптым да. Кел анда азыр кичине көнүгүү жасап албайлыбы? Кичине мойнум ооруп атат. Кел. Салам достор, кандайсыңар? Биздин көңүлдүү көнүгүүлөрдү калтырбастан көрүп атасыңарбы жана жасап атасыңарбы? Анда эмесе, кеттик! Баштар! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Колдор! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Дагы! 3, 4, 5, 6, 7, 8. Капталга! 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Эми буттар кошулду. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Айланабыз кана. Арка. Эми айланабыз. Hazır bolsa balдар, айланып чуркайбыз. Кеттик анда. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Başka tarafka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Erkin kıymıl. Dostlar, bizdin артыбыздан кайталадыңарбы? Чоң рахмат, кош калгыла. Достор, жаңа соон жазадык, Достор, биз көнүгүү жасагыча мен силерге белек даярдаганга жетишпедимби? Мына соон белек даярдап койдумбу? Коробканын ичинде эмне белек бар деп ойлойсуңар? Кутуча деген мен телепосту калтырбай көрөм да, кутуча. Не белек бар деп ойлойсуңар? Жок, ал эмес. Да, тапкылачы. Сен тап. Ооба, сен. Жок. Бунун ичинде деген лайфхак бар, азыр чыгарып берейинби? Лайфхак. Кандайсыңар, достор? Бүгүн мен силерге ушул кутучадан сонун пайдалуу нерселерди жасаганды үйрөтөм. Ооба, достор, кеттик анда азыр ушул кутучалардан сонун нерселерди жасаганды үйрөнөбүз. Достор, кандайсыңар? Кайрадан мен силерди көрүп жатканыма абдан кубанычтамын. Мага апам алып берген ширени жыргап ичип отурам. Баса достор, келгиле. Ушул кутучаны тыштабай, сонун буюмдарды жасап алабыз. Анда кеттик. Биринчиси достор, келгиле. Кутучадан органайзер жасайбыз. Ал үчүн бизге ушундай кездеме, сызгыч, маркер, анан кийин кайчылар керек болот. Биринчи мен ушул кутучаны 8 сантиметрден өлчөп алам. Эми
эки башын чийип алабыз. Эми четтерин кесип алабыз. Менин кардонум даяр болду. Эми экөөнү бириктирип чаптап коебуз. Мынакей, кооздоп алдык. Эми илгичин жасап коелу. Эми шуруулардын жардамы менен астына койгуч жасайбыз. Мынакей, менин калем салгычым даяр болду. Эми бул жакка калемдерди салып коеюн. Карагылачы. Эми экинчиси достор жумуртканын кутучасынан гүл жасайбыз. Биринчи жумуртканын кутучасын кесип чыгабыз. Эми ушундай гүлдөрдөн 11 даана жасап алабыз. Тегерек зымды алабыз, тагы кагаз менен ороп чыгабыз. Мынакей даяр болду. Эми гүлдөрүбүздү ушул жакка чаптап чыгабыз. Ошол эле картондон ушундай жалбырактарды кесип боеп коебуз. Мынакей достор, мен гүлүмдү жасап бүттүм. Эми бул гүлдү бөлбөңөргө илип койсоңор болот. Достор, мен жасаган гүл кооз болуптурбу? Менимче кооз болду. Бүгүнкү жасаган лайфхактарым силерге жактыбы? Мен силер менен коштошом. Кийинки көрсөтүүбүзгө чейин жакшы калгыла. Ай, достор, аябай сонун экен, э? Менде да үйдө аябай көп мындай кереги жок кутучалар аябай көп деп койгула. Ошол кутучалардан бир нерсе аябай сонун нерселер жасап алсам үйгө барып. Достор, ушул азыр биз ушул лайфхак түрүнөн көргүчө бизге аябай сонун бир өзгөчө коногубуз келип алыптыр. Ал коногубузду силерге тааныштырам азыр. Анын аты жөнү Асанжанова Айжан. Кандайсың, Айжан? Саламатсыңарбы? Эң биринчи эле биздин досторго өзүң жөнүндө тааныштыра кетпейсиңби? Менин атым Асанова Айжан, 2010 жылы 18 ноябрда төрөлгөм. Өзүм манасчымын. Анан бүгүнкү эфирге манас айтканы келгем. Мен ушул Асанжанова Айжан дегенмдай бир аябай кызыктуу бир конок келет деди да, манасчы. Мен аябай таң калдым да, манасчы. Анда бул атайын бир кыз болсо, анда бир атайын бир курстарга барат деп ойлодум да. Курстарга барасыңбы атайын мындай манас айтканга? Курстарга барбайм, мен ушул байкелерим манас айткандыктан анан кызыгып мен да манас айтып калгам. Байкеңдин аты ким? Улан жана Эржан. Экөө тең манас айтчу. Анда аларга бизден салам айтып койбойсуңбу? Эржан байке, Улан байке, силерге бизден салам. Сен бизге да бир туугандарың жөнүндө айтып берчи. Сен бир туугандарың ушундай нерсеге кызыгабы? Мен 5 бир тууганмын. Эң улуу эжем Айдай, экинчиси Сезим жана Эржан Улан. Мен эң кичүүсүмүн. Сен канча жашыңан баштап манас айтып баштагансың? Мен 1 классымдан байкелеримди көрүп манас айтып баштагам. Анан 5 классымда конкурска катыштым. Сен ушу конкурстарга катыштым дедиң да, кандай сынактарга катышып, жана кандай байгелерди, кандай орундарды алдың? Баш байге алдым. Ушу 5 классымда конкурска катышканда. Жана бардык эле конкурстарда жана бардык ачык сабактарда катышып жүрөм манас айтып.
Ошол. Ушу сен көптөгөн сынактарга катышат экенсиң да. Чыгып атканда мындай толкундануу, мындай сезимдер болобу? Мындай кандай сезимдер болот чыкканда? Башталып атканда эми толкундануу болот, анан недегер микрофонго отургандан кийин уже толкундануу болбой калат да. Унутуп каласың баардыгын. Анда сахнадан өзүңдү эркин сезе турбайсыңбы? Ошол мектеп жөнүндө бир кеп кылсак. Мектепте кандай окуйсуң? Мектепте жакшы окуйм. Анан ошол мектепте номер 82 мектептен келдим. Класс жетекчим Жаманкулов Айжамал Жеме, салам айтам. Азаматсың. Сага мектептен кайсы сабак жагат? Мага кыргыз тил, кыргыз адабият сабактары жагат. Ошол мугалимиң дагы сага аябай жагат экен да? Акматова Бактыгүл эже. Сен ушул мындай манас айтканга мындай кантип мындай өзүң мындай айттың эле мындай ичиңечи болот го мындай. Мен манас айткым келип атат деп. Кандай болду эле мындай? Эң биринчи манас айтып баштаганда ушул толкунданып, анан манас айта албайт окшойм, манаска кызыкпайм деп, анан катышкандан кийин манаска кызыгуум башталды. Манас айтып баштадым. Анан азыр дагы манас айтып жүрөм. Сен белгилүү манасчылардан кандай манасчыларды тааныйсың? Белгилүү манасчылардан Дөөлөт агайды тааныйм. Белгилүү манасчы жана ошондой эле манастын төрөлүшү, бала чагы жөнүндө айтып берет. Дөөлөт агайды тааныйм жана өзүмдүн байкем, улан байкем дагы ушундай көптөгөн манастарды айтып жүрчү. Ошондон дагы кызыгуум калган. Сен ушул Дөөлөт деген манасчы байкебизди айтып кеттиң да? Ошол байкебиз жөнүндө мындай кененирээк бизге айтып берчи. Ал жөнүндө эмнелер тааныйсың? Кантип таанып калдың эле аны? Дөөлөт агай деп бул байкемди үйрөткөн агай болчу. Анан ушул байкем экөөнү чогуу көрүп жүрүп, анан манас айтканын угуп, ушундай кызыгып, анан азыр манас айтып, анан ошондой улуу манасчылардан болсом дейм. Сен Саякбай Каралаев, Сагынбай манасчыларды билесиң да? Ошолор жөнүндө мен мисалы Саякбай Каралаев жөнүндө мындай кыскача эле маалымат билем да. Ошолор жөнүндө да мага кичине маалымат айтып берчи, сураныч. Саякбай Каралаев бул улуу манасчы. Ал кичинекей жашынан баштап манас айтып баштаган. Ал деген кедей үй бүлөдө төрөлгөн. Анан ошол азыр согушка барып улуу манасчы болуп кеткен. Саякбай Каралаев манасчы. Аябай сонун. Анда сен талантыңа бир көзүрмен көрбөйлү. Талантыңды бир көрөлүчү. Жарайт. Камбар боздун үйрөнөн кармап келип тогозду, барын бирдей сойдуруп, жер очогун ойдуруп, 6 айлыктын эленен атуулдан түк койбой, алды манас чакырып, 6 айда жаткан эл деди, аяк башың саналып, эсебиң канча бер деди, 6 айлыкты санаса, аяк башың караса, 96 000 болду, өткүлөр ойлоң акыл деп, туш-тушубуз жоболдук, душманды кылар капыр деп, манас айтты мындай кеп, барыласа көптөсөк, бала кетке салбасын, баш көтөрөр айылда, бала калбай калбасын, Кытай катуу жоболду камданбасак болбойт деп, басбай кеп баштаса деп баштайт. Түгөрөктүн барынан түрөгелдин калайык, айланайын барынан арбын келдин калайык, эсин кандан кол келип, эчен кыйла мол келип, эрегишип жоболдук, ошогама басак айдан соо болдук, тукум калбай кырылып, туш-тушубуз катпайлык, ургачыңды күн кылып, таң атпаган түн кылып, эркегиңди эсен жан таманга салып жүн кылып, сатка салып кул кылып, самка салып пул кылып, санабай малын айдатып, сайкашканды жайлатып, айдап жүрүп кырбасын арт тарапка сайлатып, баш аламан жарыбайт, баш жогу кур болбойт, жактуу киши зар болбойт, жабылса душман жан койбойт, калкалайм десең жаныңды, калдайган журтун биригип, кан көтөрүп алалы, канка бириң чыгыңар, калп айтпаган чыныңар, кызыкка чыгар тыныңар, беришкендогу демдүүңөр, белешкендогу белдүүңөр, өткүр чечен тилдөөңөр, өкмөт жөнүн билчүңөр, казак кыргыз чогулуп, калмак моңгол жабылып, ак кийиздин үстүнө Байжакыпты салганы, баласы Манас батыр атасына биргелеш отургузуп алганы, 7 кадам басканда болду балдар болду деп, жетилең Жакып карыя жерге түшүп калганы,
жеке манас баланы, алеге турган жыйынды, жет айланып барганы, кантажысы ушу деп, эр манастын башына, жыгал өгөрттү кийгизди, муррабызга жеттик деп калай курмат билгизди. Тойду жакып баштады, ногойдон калган көк туну, оболтого баштады, 90 мени сойдуруп сараңдыгын таштады. 9 күндө той таркап канды журт болуп калдык деп, бала манас баатырга бийликти берип салдык деп келгендер кетти жайын аңей. Ой азаматсың, аябай мындай сонун айтат экенсиң да. Сени көрүп ушундай манас айткым келип кетти го. Ушу манастын кайсы жеринен айттың? Манасты хан көтөрүүсүнүн өзүндө айттым. Байкен болсо манастын бала чагын айтчу, анан манастын бала чагын мен да билем. Ушу манас айтып атканда сенде азыр кандай сезимдер болду? Манас айтып атканда мен эч кандай сүрдөө сезими болгон жок. Жана ушундай ичимден бир башкача сезим чыгып турду сыртка. Анан манас айтып атканда менде эч кандай толкундануу жана мындай сөздөрүмдү унутуп калуу деген болгон жок. Сен манастан башка дагы кандай өнөрлөрүң бар? Мен ырдаганды жакшы көрөм. Комуз чертким келет. Анан ушул вокалдан өнөр алгым келет. Вокалдан барып сабак алып ырдагым келет. Сен ушу аябай чыгармачылыкка аябай кызыгат экенсиң да. Келечекте ким болгуң келет? Келечекте өзүм журналист болгум келет. Анда экөөбүз кесиптеш болуп отурган турбайбызбы? Ошо эмнеге мындай тартынбай баарын айтып атты. Сен бизге келип бергениңе аябай чоң рахмат, чыгармачылыкта ийгилик каалайбыз. Анда келип бергениңе чоң рахмат. Азыр болсо сен ушу шаарды көп эле билесиң да? Саякатчы сары кыз деген биздин түрмөбүздү көрүп жүрөсүңбү? Ооба, көрүп жүрөм. Анда жүр анда чогуу бир көчөгө саякаттап келбейлиби? Жүр. Салам достор, окууңар кандай? Бүгүн биз кайда саякат жасайбыз деп ойлойсуңар? Азаматсыңар, айрымдарыңар туура таптыңар. Бул 80 жылдык тарыхы бар Кыргыз мамлекеттик Мураталы Күреңкеев атындагы музыкалык окуу жайы. Ал Панфилов жана Москва көчөлөрүнүн кесишинде жайгашкан. Саякатка даярсыңарбы? Кеттик анда. Бир 1939 жылдын 23 октябрында Кыргыз СССР эл агартуу комиссариятынын токтому менен Фрунзе шаарында музыкалык хореографиялык окуу жайы түзүлгөн. Ал эми 1940 жылдын 1 сентябрынан тартып алгачкы абитуриенттерди кабыл алып баштаган. 1945 жылы Мураталы Күреңкеевдин ысымы берилген. Алгач силерге кыргыз аспаптык музыкасынын баштоочуларынын бири Мураталы Күреңкеев тууралуу кыскача айтып берейин. Мураталы Күреңкеев 1860 жылы Ысык көлдүн күнгөйүндөгү Талдыбулак деген айылда жарык дүйнөгө келген. Ал чыгармачыл үй-бүлөдөн чыккан. Чоң атасы Белек Кернейчи, ал эми өз атасы Күрөңкөй Залкар комузчу болгон. Атасынын черткен күүсү зээндүү балага таасир этип, комузга болгон кызыгуусун ойготкон. Ал 15-16 жашында комузчу катары элине таанылат. Ал эми кыл-кыякчы болушуна Олжобай Байчин деген белгилүү кыл-кыякчылар таасир эткен. 18-19 жаштарында кыл-кыякта кадимкидей ойноп, чоорду да тарткан. Ал эми анын алгачкы күүсү Арман күү деп аталат. Бул күү өзүнүн башынан өткөн оор турмушун сүрөттөгөн. Мураталы Күреңкеев элдик музыкант. Нукура элдик көркөм өнөрдүн эң кайталангыс устаты, күүнүн атасы болгон. Ал колуна кармап ойнолгон кыргыздын музыкалык аспабы калган эмес. Бул окуу жайдан бир катар залкар таланттар чыккан. Алсак СССРдин эл артисти Калый Молдобасанов, Асанкан Жумакматов, Артык Мырзабаев, Чолпонбек Базарбаев, Самара Токтокунова. Ал эми Кыргыз Республикасынын эл артисттери Насыр Давлесов, Эсенгул Жумабаев, Сардарбек Жумалиев сыяктуу көптөгөн өнөр адамдары билим алышкан. Бул музыкалык окуу жайынын студенттери салттуу музыканы гана эмес, дүйнөлүк жана классикалык музыканы да үйрөнүшөт. Окуу жайда 130дан ашык мугалим эмгектенсе, 400дөн ашык студент фортепиано, кылдуу аспаптар, үйлөмө жана урма аспаптар, кыргыз эл аспаптары, орус аспаптары, вокалдык искусство, хор дирижеру, музыканын теориясы жана музыкалык эстрада искусствосы багытында билим алышат.
музыкалык окуу жайдын ичиндеги Мураталы атабыздын музейи 1990-жылы ачылган. Келгиле анда бул музейди чогуу изилдеп, андагы кызыктарды чогуу көрөлү. Өзүңөр көрүп тургандай, бул отургучтарды дагы Мураталы атабыз өзү жасап, дал ушул кылыякты ойногондо ушул отургучтарга отуруп ойночу экен. Достор, өзүңөр билгендей эле Мураталы атабыз көп кырдуу талант болгон. Ал бул комузда чоң аткаруучулук чеберчилик менен өзүнүн Камбаркан, Ботой, Шыңгырама деген күүлөрүн черткен. Ал музейде сакталып калган. Ошондой эле казак элинин домбурасында дагы чоң аткаруучулук чеберчилик менен казак элинин күүлөрүн ойногон экен. Аталган окуу жайдын студенттери көптөгөн эл аралык сынактарга катышып келишет. Алар алган сыйлыктар дал ушул музейде сакталуу. Достор, мен азыр Мураталы Күреңкеев атындагы музыкалык окуу жайдын чоң залында турамын. Эң алгачкы концерттер, жыйындар дал ушул жерде өтчү экен. Азыркы учурда концертке даярдык болуп жатыптыр. Келгиле анда чогуу өзүндү угалы. Достор, силер бул аспапта ойногонду билесиңерби? Мен роялда ойноп көргөн эмесмин, бирок бул аспапты көргөндөн кийин аябай кызыгып калдым. Ойноп үйрөнөмүн деп сөз беремин. Ал эми биздин бүгүнкү Кыргыз мамлекеттик Мураталы Күреңкеев атындагы музыкалык окуу жайга болгон саякатыбыз соңуна чыкты. Кийинки саякаттардан көрүшкөнчө кошкула. Бар бекен эсте баягы, бак чети айыл аягы. Күн чыга ишке бараттык, күч алып шаттык баяны, баяны. Айдан эже. Алихан, салам. Ой, Кандайсың? бүгүн. Мен ырга берилип кетиптирмин го. Ооба. Биз саякаттап келчү келип калдыбызбы? Ооба, достор, баарыңыздарга салам. Кечигип келгениме кечирим сурайм. Ой, Айдан эже, сиз кечип келген жоксузго? Бул деген биздин ойлонгон пранкыбыз болчу, достор, окшошту. Ооба, достор, биз сиздерди пранка салып коелук дегенбиз. Ооба. Кыйналган жоксуңбу жалгыз? Кичине кыйналдым, атак жакшы эле болду. Анда тескеринче мен сени пранкка салып коюп турмун да. Ошондой болуп калды да. Айдан эже. Бул азыр силер Акмарал менен Мураталы Күреңкеев атындагы көчөнү кыдырып жүргөнүңөрдү көрүп, ушунчалык өзүмдүн студенттик күндөрүмдү эстеп кетип, дал ошо Мураталы Күреңкеев атындагы окуу жайда окуп жүргөн кездеги ырды ырдап, Жумамудин Шыралиев агабыздын ырын ырдап, ушул ыр менен мен гос экзамен тапшырып, Мураталы Күреңкеев атындагы окуу жайга тапшыргам. Ошол күндөрүмдү эстеп кетип, аябай бир кыялданып кетиптирмин да, эфир башталып кеткенин көрбөй калыптырмын. Ооба, көрүнүп турат. Кирип келгенде эле вай деп ырдап баштадым. Сага жактуу көчө кандай экен? Сонун маалыматтарды билип келдиң окшойт, э? Ооба, мен дагы бир ушундай Күреңкеев көчөсүн көрүп, аябай кыялданып кеттим Айдан эже. Ушундай Алихан Жапаров деген кийин көчө чыгып, ошол көчөдө бир мен атындагы бир окуу жай чыгып, Алихан Жапаров атындагы окуу жайда окуйм деп кийин окуучулар айтыпчы. Анан кийин ушундай бир искусство университетиби же бир чыгармачылыкта бир университет ачып алсам окуй болсочу. Ай, сонун болот го дейм, а? Алихан, сенин кыялдарың чынында эле бийик экен. Азаматсың. А негизи сен окууңду бүткөндөн кийин, мектепти бүткөндөн кийин кайсы окуу жайга тапшырайын деген оюң бар? Ким болоюн дегендей? Чыгармачылык жактан эле кетем го, бирок мен режиссерлук жакка, анан ырчылык жакка, чыгармачылык жакка кызыгам, бирок эң көп режиссерлук жакка кызыгам да. Демек сен Бөмбөсара Бейшеналиев атындагы искусство институтка тапшырсаң болот экен, э? Ооба. Андан кийин бара-бара ушинтип элге эмгегиң сиңиргенде, атагың чыкканда сөзсүз түрдө Алихан Жапаров атындагы окуу жайга тапшырдым деп биздин кийинки муун сүйүнүп жана сыймыктанып сүйлөп калсын, э? Анын өйдө жагында Айданна Дека деген көчө. Алихан, тилегиңе жет. Ар дайым ушинтип мыкты жигит бойдон болуп жүрө бер. Элге, жерге керегиң жараган
чыккан, атың алыска чыккан жана эң башкысы элиңди сен өргө сүйрөгөн жигит бол. Макулбу? Апа, Айдар эже. Оу. Жаңа эле мактап мен өрдөк дейсизби? Элиң Анткен жоқмын мен уятасың да, элиңди өргө сүйрөгөн. Билесизби, кыргызда макал бар. Жакшы жигит элин өргө сүйрөйт, ал эми жаман жигит элин көргө сүйрөйт деген макал бар. Сен жакшы жигит болуп ошо кыргыз элин өнүктүр, багындыр деп айтып атпаймынбы? Уже кичине ошентипсиз, өрдөк дегенде угулуп өтүп кетти. Анын мааниси кандай? Маанисин азыр Тилимпоз түрмөгүнөн кененирээк көрө аласың. Анда кеттик, анда ошону көрөлүчү. Бакбол, сен чоңойгондо ким болосуң? Кандай жумушта иштеген жагат? Азырынча билбейм. Бирок кыргыз элине таанымал атактуу инсан болгум келет. А сенчи? Мен медайым болгум келет. Азкен ал ооруган адамдарга жардам берет да. Биздин спортчуларды көрүп, биздин желегибизди желбиретсем деп, кыргыз эл менен сыймыктанса деп кыялдан аштадым. Тилегиңе жет, Бакбол. Бизде жакшы жигит элин өргө сүйрөйт, жаман жигит элин көргө сүйрөйт деп бекеринен айтылган эмес да. Сен бул макалдын маанисин билесиңби? Албетте, эгерде элге жардам берип, элге жакшы кызмат кылсаң, өргө сүйрөгөнүң ошол да. Мисалы, биздин спортчуларды айтса болот. Достор, силерде кандай макалдарды билесиңер? Сапырдын түбү сары алтын, ат адамдын канаты. Шамал болбосо чөптүн башы кыймылдабайт. Жигитке 70 өнөр аздык кылат, ырыс алдын тымак. Билеги күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат. Эге салдын тымак. Аганы көрүп ине өсөт, тежени көрүп сиңди өсөт. Коёнду камыш өлтүрөт, жигитти намыс өлтүрөт. Туулган жердин топурагы алтын. Сабырдын түбү сары алтын. Жылуу сүйлөсө, жылан ийинен чыгат. Билим дүйнө жарык. Билим алуу ийне менен кудук каскандай. Жакшы атка бир камчы, жаман атка 1000 камчы. Достор, биз бул чыгарылышта дагы бир макалды чечмеледик. Биз менен чогуу дагы жаңы сөздөрдү, макалдарды үйрөнгүлө. Кийинки көрсөтүүгө чейин көрүшкөнчө. Көрдүңбү, Алихан, кандай кыргызымда сонун макалдар бар, Ооба, Айдан эже, мен деген мындай унутулуп кеткен макалдардын баардыгын билип алдым го. Эми эстеп жүрөм. Ооба, ар дайым эстеп жүр. Негизи макалдарды көп билген абдан сонун. Мисалы, мен кечөө бир тойго бардым да, анан бир оюнга чыктым да, коноктор оюнга чакырып, анан мен чыгып анан макалдар жөнүндө оюн болуп калды. Ким көбүрөөк макал билет деп. Ошондо мен Тилимпоз түрмөгүндө билген, көргөн макалдарды айтып утуп албадымбы? Ооба, мен да сиз менен барсам азыр биринчи орунду алмакмын го. Буюрса, сөзсүз ушундай оюндарга катышалык, А билесиңби, сен айтып атпайсың, мен унутуп калган, элдер унутуп калган макалдарды билип алдым деп. Ал эми унутулуп калган, жана жок болуп кеткен жаныбарлар дагы бар да. Элестет? Кандайча унутулуп кеткен жаныбарлар менен динозаврлар деп эле ойлогом да. Мисалы, грек кенгуру деген бар. Ошол эле динозаврлар, ошолор баары унутулуп жана жок болуп кеткен да. Грек. Мисалы, менин кичинекей кыздарым интернеттен ар дайым динозаврлар жөнүндө мультфильмдерди көрүшөт, кинолорду көрүшөт. Чынында эле абдан кызыктуу жаныбарлар бар болчу экен мурда. Бирок ушу мультфильмдеги аябай кызыктуу нерселер бар, унутулуп кеткен жаныбарларды көрсөтөт, бирок мен алардын аттарын деле мындай толук билбейм да. Динозаврдын негизи көптөгөн түрлөрү бар. Кел ошо түрлөрү боюнча биз кийинки түрмөктөн кененирээк билебиз. Сен жакшы көргөн түрмөгүң, жаныбарым, жан досум деген түрмөк. Тура айтасыз, Айдан эже, ушуну көрүп алалычы, антпесе жаман кыйналып кеттим. Достор, келгиле жагына отургула. Салам достор, кандайсыңар? Маанаңар кандай? Кайрадан силер менен мен Элина. Достор, мен силерге бүгүн жоголуп кеткен жаныбардын бири динозавр жөнүндө айтып берем. Динозавр грек тилинде коркунучтуу кескендирик деп которулат. Динозаврлар биздин планетада 160 миллион жыл мурун жашашкан. Алар 65 миллион жыл мурун жок болушкан. Бул өзгөчө жандыктар Азиядан Антарктидага чейин бардык жерде жашашкан.
ошондой эле калдыктары Россиянын Урал, Красноярск аймагында да табылган. Достор, биз аларды аябай чоң болушкан деп элестетебиз, Бирок жүзүдө кичинекей динозавр да болгон экен. Достор, кандай ойлойсуңар? Динозаврлар эмне үчүн жок болуп кетишкен? Окумуштуулардын айтымында климат алар үчүн ыңгайлуу болбой калган. Мисалы, ысык, суук, анан дагы жанар тоолордун атылышы. Сырткы дене түзүлүшүнө карап, динозаврды жырткыч деп ойлоого болот. Бирок алардын көбү гүлдөр, жалбырактар, дарактын мөмөлөрү менен азыктанган. Алардын жашоо узактыгы 20 жылдан 300 жылга чейин жеткен. Достор, дүйнөдөгү эң чоң динозаврдын аты сейсмозавр деп аталып, узундугу 36 метр, салмагы 50 тоннадан ашкан. Элестеткиле достор, бул алп динозаврдын скелетинин бир түрү АКШда табылган экен. Ал эми маментизавр деген түрү эң узун мойнду болуп эсептелип, болжол менен 150 миллион жыл мурун Кытайда жашаган. Анын мойнунун узундугу болжол менен 14 метр болгон. Динозаврдын дагы бир өзгөчө түрү гадрозаврлар. Элестеткиле достор, алардын үстүңкү, астыңкы жагында ар биринин 480 тиштери болгон экен. Динозаврдын көрүсү абдан жакшы өрчүгөн. Аларды изилдеген билим палеонтология деп аталат. Достор, негизи динозаврлар 4кө бөлүнөт. Мисалы, учуучу динозавр, сууда жашоочу динозавр, чөп менен азыктанган динозавр жана жырткыч болуп 4кө бөлүнүшөт. Достор, динозаврлар жок болуп кеткени менен алардын калдыктары азыркы күнгө чейин жашап келет. Мисалы, ташбака, крокодил, жылан, кескелдирик, жада калса индуктагы динозаврдын калдыктарына кирет экен. Достор, силерге бүгүнкү маалыматым жактыбы? Анда жакшы калгыла. Ай, сонун болду, сиздин кыздарыңыз да жаңы телефондон чалып, ой, апа, ай, сонун болду, көрүп атабыз деди го сизди. Ооба, чындап эле абдан кызыктуу мультфильм экен. Достор, биз ойлойбуз, силерге дагы сөзсүз түрдө жакты деп. Ошондуктан Баластан телеканалын өткөзүп көрүп тургула. Ал эми бүгүн бизде студияда өзгөчө коноктор бар. Алар кимдер десеңиздер, азыр буну мен шашпай көпкө айтам, ошончу. Угуңуздар. Мээрдан тургула. Бүгүн бизде конокто Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин күзөт кызматынын ВМ полкунун кадр тобунун тарбия иштери боюнча инспектору, милициянын улук лейтенанты Байзакова Жылдыз жана эки данеги Анеля Раяна. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Айтып бүттү окшойт, Достор, бүгүн деген бизде өзгөчө коноктор, өзгөчө эфир болуп атат. Себеби деген башында силерге да пранк кылдык. Коногубуз дагы аябай мындай, ой, Айдан эжем гана деди эле. Анан кийин Айдан эжем көрбөй калды. Эми өзгөчө эфир болуп атат да бүгүн. Мага аябай жагып атат Айдан эжем. Жагып атат. Саламатсызбы? Кош келипсиздер, амансыздарбы? Маанайыңыздар жакшыбы? Жакшы, рахмат. Мынакей сиздерди көптөгөн биздин кичинекей бөбөктөрүбүз көрүп турат. Мен ойлойм, аябай көбү кызыгат болуш керек, анткени мен өзүм бала бакчада иштеп жүргөн кезде кичинекей ошо өзүмдүн окуучуларыман сурачумун, ким болгуң келет десе, көбү милиция дешчи да. Ошондуктан сизди көргөндө абдан сүйүнүп, азыр сиздердин сөзүңүздөрдү аябай угушат болуш керек. Кыздарыңыз менен тааныштыра кетсеңиз сонун болот. Менин 3-чү кызым аты Раяна, андан кийин Анеля. Раяна 12 жашта, Анеля 6,5 жашта. 3-чү кызыңыз болсо, демек бул улуу кызыңыз эмес экен да. Мындан да улуусу бар экен да, улуулар. 5 балам бар. Жапжашсыз го. Эң улуусу канча жашта? Эң улуусу 17-де, 11-класста окуйт. Анан балам бар 16-да. Анан бул 3-чүсү Раяна, Анеля, анан 1 жаш 2 айлык кызым бар, Асия. Да карабай жумушта жүрөт, караңызчы. Аябай мындай мыкты кызматкер экенсиз да. Анеля, Раяна, толкундан байлайсыңарбы?
Жок. Негизи эфирлерге чыгып көрдүңөр беле? Бул алгачкы жолубу? Бул биринчи жолу. Биринчи жолу, э? Дебют экен да. Айткачы үйдө мынакей биз милиция кызматкери десе эле биз дароо эле мындай аябай мындай катуу тарбия берген адамды элестетебиз да. Үйдө апаңар кандай? Үйдө деле катуу кармайбы? Жок. Ушпайбы? Милиция кызматкери ушпаса анда. Кайсыл тамакты апаңардын кайсыл тамагын жакшы көрүп жейсиңер? Фрикасы жагат мага жагат. Фрикасы? Сагачы? Пицца. Пицца аз бар эле, кичинекейлердин бардыгы эле пицца жакшы. Мен да кыздарым пицца жакшы. Не деди? Фрикасы. Ал эмне деген тамак? Рис с подливом. Тооктор бар, кукуруза бар, козу карын бар. Еще байбайдан. Бир чет мамлекеттин тамагы экен да. Сонун мынакей айткоңузчу, өзүңүздүн мындай графигиңиз кандай? Мен билишимче милиция кызматкери күнү түнү жумушта болуп калат да. Анан ага карабастан мынакей татынакай 5 баланы тарбиялап чоңойтуп атыптырсыз. Көңүл бурганга убакыт жетеби? Биздин графигибиз эме мындай милицияда майрам деген жок. Кайсы күн жаан жааса дагы, суук болсо да, ысык болсо да жумушка чыгабыз. 8ден 6га чейин иштейм. 12ден 2ге чейин обед учурунда үйгө келип балдардын курсагын тойгузуп кайта жумушка жөнөйм. Күндүз кечке өстөрү менен өстөрү калат баягы. Убакыт тар, анан кечкисин келип эле анан балдарымды жыттап жатып калам. Анда ушу апаңар кечкери мындай жумушта жүрүп кайра келип атканда мындай өзүңөрдө мындай апаңарды мындай сагынгандай, мындай апаңар жетишпей аткандай, ой азыр апам келип калса качан келесиз деп мындай болобу? Ооба, күтөбүз. Күтөсүңөр. Мен мындай эң кызыккан суроомчу негизи бул бардык эле милиция, ГАИ кызматкерлерине тиешелүү да. Мен ошо кызык боло берет. Мисалы, үйдө бир кандайдыр майрам, мындай үй бүлөңүздөр менен отурганда, анан туруп эле жана кинолордочу чалып эле мындай чакырып калышат го жумушка. Ошондой учурларда силер үй бүлөңөрдү таштап кетип каласыңарбы? Биздин көбүнчө менин жолдошум дагы милиция кызматкери, көбүнчө жолдошумду ошентип чакырып калышат. Ошо чай ичип отурганда, мындай баягы отурганда, конокто отурсак, анан ал ошол жерден кеткенге туура келет да. Мен кадр кызматкери болгонуна байланыштуу меники график менен эле чакырат. Анан түнкүсүн ушу түн жарымда кээде тревога болуп калат. Ошондо көтөргөндө анан балдарды таштап кетебиз. Күйөөм экөөбүз эки жакка бөлүнүп анан кетебиз. Сиздин жолдошуңуз да анда милиция кызматкери турбайбы? Аны эле мен Раяна ким болгоңор келет чоңойгондо? Аты эң эртең милиция болуп атса. Врач. Сен врач болгоң келет, а сенчи? Милиция. Демек кайра эле келип ошол өзүңүздөрдүн эмеңиздерди улайт деп. Канда бар экен. Бул кесипти эмне болуп тандап калдыңыздар эле? Кичинекей чагыңыздан бери эле милиция болом дешиңиз беле? Ушу мен өзүм кички чагымда мен папамды көрүп, мен дагы форма кийгим келчи. Анан кызыгып эле ошо 11-класста аяктап бүтүп эле анан ички иштер министрлигинин тиги академиясына тапшырып, анан окуп калгам. 2007-жылы бүтүп, анан ушинтип эле иштеп келатабыз. Сиздин балдарыңыз эгерде мына милиция, врач болом деп колдойсузбу булардын деп? Каршы болбойсузбу? Экөөбүз сүйлөшөбүз, милиция болгонго каршыбыз. Неге? Жумуш оор. Себептен. Анан мен көбүнчө макул болом, мейли биздин жолубузду деле бирөөсү жолдоп кетсин деп, бирок атабыз каршы болтургусу келбейт. Бирок ана эле Раяна, силерди үйдө апаңар эмне деп эркелетет? Я, катыраак сүйлөйбүр. Жаным. Жаным дейт. Сеничи? Раяна, Раянко, жаным, Каражаным. Сонун. Кантип бурушат? Просто Раяна деп эле. Раяна дегенде эле демек кичине ачыксы келип калган болот апаңардын. Сеничи ана эле? Урушабы апаң? Сен деле ана эле деп, Үйдө ким көбүрөөк урушат, апаңарбы же атаңарбы? Апам окшойт. Анда апаңар тең, атаңар тең, экөө тең милиция кызматкери болсо, үйдө ким шеф? Эжем? Жок, апаңардын, атаңардын ортосунда кимиси мындай? Жок, үйдө эжеси шеф экен. Эжеңер шефпи? Андай. Негизи эле ар бир эле үй бүлөдө бакуш апалар жаман көрүнүп калабыз да. Аталар акырын бизге кулабызга айтып коет, ай кызың айтчы деп. Биз баары урушабыз, анан ким жаман, апа жаман. Эми албетте бул суроолор баардыгы тамаша иретинде суроолор болду. Аны айтыңыздарчы,
Анеля Раяна, апаңар же атаңар мектепте болуп жаткан жанагы ата энелер чогулушуна барабы? Кээде важный эме болсо барбай калышат. Мындай барган учурду айтып бергилечи. Качан барды эле мындай, качан? Эсиңерде барбы? Жок дегенде барган. Ана барганда мындай силер кандай жакшы окуйсуңарбы же тентектигиңерди айтабы? Кандай окуучусуңар негизи? Же барганда кээ ата энелер мынтип түз отуруп калабы? Кой, милиция кызматкери келип атат деп. Жок. Мектепте кандай окуйсуңар? Жакшы. Кайсы окуйсуңар? окуйсуңар? Мага дене тарбия, анан тарых. Тарых, сагачы? Дене тарбия, анан музыка. Музыка, чыгармачылыкка Музыкага кызыгасыңбы ещё, андан тышкары? Мен жана көрүп калдым да, кадр сыртында силер TikTokко кызыгат окшойсуңар, TikTok тартып аттыңар эле. Качандан баштап кызыгып калдыңар бул TikTokко? Меники 2 жыл болду, Анеляныкы 1 жыл. А сиз каршы эмессизби TikTokко? Жок, каршы. Анткени көп ата энелер эмнегедир каршы көрсөтөт да балдарына TikTok, ушундай бир соцсеттердичи. Демек сиз колдойсуз. Карап текшерип турабыз. Чектен ашып баратса, урушам, буну чыгарган болбойт деп. Баягы өздөрүнүн жашына туура келген болсо чыгара беришет да. Айдан өзү ушул мындай TikTok тарткандар көбүнчө мындай музыка алып кетсе эле, секирип эле, бийлеп эле, трендтерди бийлеп эле мен мындай. Көрүп классташтарым ушинтет да мындай. Музыканы мындай TikTok көрүп калабыз да кээде. Кээде көрүп калып эле бир музыка чыгып калды. Бийлеп атат. Эмне болуп кетти буга, эмне тойдо жүрөбү деп мындай таң калып калам да. Сен өзүң TikTok тартпайсыңбы? Менби? Мен мындай бийлеп тартпайм, бирок музыка болсо бийлеп коем да, дешелечи. Андай. Алдабачы, мен сенин баракчаңды карап турам, TikTok тартат. Анча эле тартып койбосом. Сонун эми мындай келечектеги кандайдыр бир пландарыңар жөнүндө айтып бериңизчи. Балдарыңар тууралуу, балким чет өлкөдө окутайын деген, же ушул Кыргызстанда окутасызбы? Кандай негизи пландарыңар бар? Бала тарбия боюнча дагы бир кандайдыр кеңештер менен да бөлүшүп кетсеңиз сонун болмок. Бала тарбиялаганда биз жолдошум экөөбүз көп жакшы ойлорду кыялданабыз. Бул ушу улуу кызым быйыл 11-ти бүтөт. Анан буларды да айтабыз да, ушу эжеңерди көрүп, ошо эжеңердей болгула деп. Анан кызымды ушу Кыргызстанда эле мед академияга тапшырталы деген кыялыбыз бар, доктор болсо депчи. Ошо биздин үй бүлөдө доктор жок экен, анан ошону доктор кылып баягы келечекте адамдарды ушу биздин Кыргызстандын адамдарына жакшы бир көмөк көрсөтүп, медицинада бир кандайдыр пайдасы тийген кыргыз элине жараган кыздардан болсо экен дейм. Анан бул кыздарымды деле ушинтем да, бир тиш доктор керек экен депчи. Анан буну айтып атабыз, тиш доктор бол деп. Тишиңиздер ооруп калса ошо барып эле ошо Раянага жазата калалы. Ошо үй бүлөдө баардык адистер болсо экен деп калган экенсиздер. Мына мисалы Анеля музыканы жакшы көрөм деп калдың, музыка сабагын жакшы көрөм. Эгерде эртеңки күнү мына бүгүн милиция болом деп атат, бирок эртеңки күнү ырчы болом деп чыга келсе, колдойсузбу? Колдойбуз. Колдойсуз, Сонун. Негизи үй бүлөңүздөрдө кандайдыр бир салттар жөнүндө айта кетиңерчи, мындай бир гана силердин үй бүлөңөрдө эле болуп турган, балким кандайдыр бир оюндар. Үйдө мындай кандай оюндарды ойнойсуздар? Мындай бош убакытта келип, балдар менен кичинекейсиз мындай атасын ат кылып дегендей оюндар бар го эми. Күлкүсү жок. Чынында эле андай ойнобойбуз. Убакыт жок ойногонго. Анан алып барып ойнотуп келебиз. Анан бош болгондо баарыбыз кыздар менен чогулуп алып ошо пирог жасап, анан шаардын четине сейилдеп келебиз, мини пикник кылып болгон ошо. Анан кечинде келип кино көрөбүз үйдө отуруп алып. Болгон ушундай эле. Сон, будан да башка 3 балаңыз бар деңиз, Ошо балдарыңыз эмнеге кызыгат алар? Кызым, улуу кызым ушу тамак жасаганга, ар кандай таттууларды жасаганга кызыгат. Балам болсо, эркек балам, ал только окуу, баш оту менен окууга кирип кеткен. Ошо. Сонун, демек чынында эле үй бүлөңүздөрдө бир повар бар экен, бир илим бар экен, бир тиш доктор, бир милиция, балким ырчы. Сонун. Негизи дагы бир суроо бере кетейин. Ошо негизи сиз мындай кээ бир апалар өтө эркелетип кетет го балдарынчы. Өзүңүздү кандай апамын деп айта аласыз? Катуу эркелеткенби, же тескерисинче катуу кармаганбы деп? Ар бир апа өзүн анализдей берет го, мен кандай апамын деп. Ошол суроого кандай жооп бере аласыз?
өтө жакшы апамын деп айта албайм. Андан алысмын. Болот, тентегим ушул кыз, кээде урушам балдарымды, баягы эл катары эле өзүнчө чек арадан ашып баратса, сабап да коём дейм. Анан кайта кечирим сурайм. Жүрөгүм ооруйт, түнү менен ыйлап чыгам буларды ойлоп. Кайта жарашып калабыз. Бирок апанын урганы эч эле жүрөккө катуу тийбейт деле болуш керек деп ойлойм анткени. Силерчи апаңарды кандай баалайсыңар? Канчага? 1ден 10га чейин канчага? 10. 10? Сенчи? 100 деп койгула. Канчага баалайсың? 1ден 10га чейин. 10? Санын. 100 деп деле койсоңор деле. Мектептен тышкары кандайдыр бир курстарга барасыңарбы же бир гана мектепте эле окуйсуңарбы? Мектепте эле? Мектепте эле? Санын. Сон? Ой, сон болуп. Ойын ойнойсузбу? Ойын. Ойын ойнойлукпу? Эме ойын ойнойгум келип атат да. Oyun oynoyluk desek meyli, bирок мен дагы бир суроом болот, анан кийин oyun oynoylукчу, э? Эми жолдошуңуз тууралуу дагы айтып бериңизчи, кандай мүнөз? Жок, мүнөз эмес. Мынакей, мен сиздин кандай деп коет, мен чын айтсам, милиция тилинде кандай айтыш керек экенин билбейм. Звание деп коет эмес сиздикен. Жолдошуңуз званиясы кандай? Жолдошумдуку подполковник. 2 чоң жылдыз. Демек, сиз подполковник болуш үчүн дагы канча жылдыз керек сизге? Дагы көп эмгектенишим керек. Капитан бар, алдыда майор бар, анан подполковник. Буюрсага жетесиз деген үмүттөбүз. Класс жетекчисинин атын билесиздерби? Сиз билесизби? Билем. Айтып коюңузчу. Кокоева Эркин Опоевна, кызымдыкы Урсеитова Чынара Сакеновна. Билет келсе, анткени кээ бир апалар келип билбей калышат да, ошолор аябай уялып, жаттап калам деп. Демек сиз эң мыкты апа экенсиз. Эже сиз ушул балдарыңыздын дагы өзүнүн класс жетекчисин билет экенсиз да. Өзүңүздүн класс жетекчиңиз эсиңиздеби? Эсимде. Ошонун атын айтып койбойсузбу? Ракыя эже, анан Гүлайша эже болчу. Токмок шаарында 15-мектепте окугам. Ошо до сих пор эжейлерибиз менен байланышып турабыз, ал акыбалын сурашып, катташып. Демек сиз Токмок шаарында окуган экенсиз, э? Негизи өзүңүздүн кичинекей бала чагыңызга кайтсак, кандай окуучу кыз элеңиз? Мынакей кызыңызды тентек деп атасыз, балким сизди тарткан. Мен дагы шок болчумун да, шок кыз болчумун. Бирок мындай справедливая болчумун да. Ошо тентек, жалаң мындай көп бузуучуларга кирип кетчүмүн мен да окуп жүргөндөчү. Анда ошо милиция болчу да экен, сизге окшошсу анда. Кайсыл сабакты жакшы көрчүсүз? Эң жакшы көргөн сабактарыңыз? Мен эң жакшы көргөн сабагым ошо кыргыз адабияты менен тарых болчу. Кайсы сабак кичине жакпачы мындай? Кичине мен баары жакса деле кичине жакпаган бирөө болот. Физиканы жакчу эмес. Мага дагы анча жакпайт. Мага дагы. Кичинекей жакта кандай оюндарды ойночуңуз эле? Мен көбүнчө ушу курчак ойночубуз. Биздин кезде жана барбилер ошолор менен эле үй салып, көйнөк тигип. Ушул оюндарды азыркы учурда кыздарыңыз ойнойбу үйдө? Бул кызым ойнойт, аны эле. Кийим тигет курчактарына. Раяна көп ойногон жок курчак менен. Кызыкчу эмес. Анда кызыгы баттарап кетет бир нерсегечи. Сен кайсы оюнга көп кызык ойнодуң? Куклалар окшойт. Азыр бирок чоңойгондо ойнобой калсаң керек, э? Азыр көп кызыкпайсың. Анелиянын таланты көп экен, э? Мен ойлойм, ушу Анелия апасын тарткан окшойт, э? Көбүнчө мүнөздөр апасына окшош экен. Кийинчерээк бир атайын өзүнчө кылып биз эфирге чыгарып, таланттарын көрөт окшойбуз, э? Мисалы, мынакей кыздарыңыз азыр жооп берди го, фрикасе тамакты жакшы көрөм, пицца жакшы көрөм деп. Ушундай жооп күттүңүз беле же кандайдыр башка тамактарды айтат деп ойлодуңуз беле? Анткени мен биринчи сизден сурайын деп унутуп каптырмын да, кыздарыңыз кайсы тамактарды жакшы көрөт депчи? Кайсы тамактарды жакшы көрөт деп сиз ойлойсуз? Булар ошону эле жазап бериңиз дей берет. Ошону сурап турат дайыма. Болгондо эле фрикасе деп анан. Ошонун табиттери ошого ачылат да. Жакшы, жакшы. Өзүңүзгө кандай тамак жагат? Өзүңүз кайсы тамак? Камыр тамакты жакшы көрөбүз. Лагман, 5 бармак. Жолдошуңуз кайсы жактан болот?
Жолдошум Көлдөн болот, Көлдүн кулуну дегенде. Сонун. Анда мен ойлойм аябай бир кызыктуу сонун маек болду болуш керек. Тим эле үй бүлөңүздүн баардык нерсесин билип болдук окшойт. Эми сиздерге эркин микрофон берелик. Биздин көрүүчүлөрүбүзгө өзүңүздүн каалоо тилектериңиздерди айтып кетсеңиздер болот. Аны эле Раяна айткыла, анан кийин апаңар жыйынтап коет. Кичинекей көрүүчүлөргө эмне каалайсыңар? Жакшы маанай, ден соолук дагы? Ден соолук, жакшы окуу. Жакшы окуу. Сенчи Анеля? Не каалайсың досторуңа мына мисалы? Ата-энелериңе дукка дейсиңби? Жакшы окууга. Азаматсың эң башты. Эми Жылдыз эже, сиз дагы кыздарыңыздарды толуктап өз каалоо тилегиңиздерди айтып койсоңуздар, бизде кичинекей көрүүчүлөр көрүп отурушат. Мен жалпы кыргыз элиме бир жакшылык каалайт элем. Элибизде, жерибизде тынччылык болсун, аманчылык болсун, молчулук, токчулук болсун. Кыргыз элим биримдиктүү болсун. Жана келечекте ушу жаш муундарыбызга биз жакшы татыктуу тарбия таштап, ушу балдарыбыз жалпы кыргыз элимдин балдары ушундай жакшы инсандардан чыгышсын демекчимин. Атагы чыган кыргыздын жигит кыздары болсун деп. Сонун. Айтканыңыз келсин, бардык тилектериңиз аткарылсын. Алихан, сен дагы айтып койсуң биздин кичинекей бөбөктөрүбүзгө. Сен дайыма эле айткың келет, анан сага убакыт бербей эле бүтүрүп салам эфирди. Кел айтчы, балдарга эмне каалайсың? Кичинекей бөбөктөр эң башкысы ден соолукта болгула, жакшы окугула, биздин Данегин көрсөтүүбүздү калтырбай көрүп тургула. Баласынан каналын калтырбай көргүлө, мен менен жана Айдан эже менен чогуу болгула, жана дайыма жакшы маанайда болуп, позитивдүү жүргүлө. Сонун, Азаматым, сен да тилегиң орундалсын. Бардык биздин көрүүчүлөргө жакшы кеч каалайбыз. Биз менен болгонуңарга чоң рахмат. Бар болгула, аман болгула, көрүшкөнчө.